Erkekтерден дагы аялдар көп ичип аткан учурда бүгүн. Көтөрө албай, кыйынчылык келип калды, эркек сыпат болуп кетип атат көп учурда. Аракты токтотуш керек. Эркектерге айта берип, кайтканы кайтып дагы кетип атат. Кеткен арак менен кетип ham калып атат наркы дүйнөгө. Бирок азыр биз айтып токтотуп калышыбыз керек кыздарыбызды. Түнг клуб, ночной клуб, тулан күн, дискотека вечер деп ошолордо шылтоо кылып, ортого аракты коюп ичишет да. Ичип, кыз бала ичтиби? Ичсе, аны кармап кала турган эч нерсеси калбай калат да. Анын ыйманы жок болушу мүмкүн, бирок акылы бар эле да. Эми ичкенден кийин акылам кетти да. Эми ал каалаган жерге, каалаган эркек менен жатып ham кое берет, намысын берип дагы кое берет. Ошондуктан ичкен кызга алкашка үйлөнбөгүлө бойдоктор. Алкаш кыз сен менен ичип атабы? Ал үйлөнө турган кыз эмес. Бир жылда бир жолу ичтиби? Болду, ал үйлөнө турган кыз эмес. Ол жеңил түрү болобу, виносу болобу, жөн эле шампанскийси болобу, айырмасы жок. Кыз бала ичти дегени өлдү дегени. Ошого барабар бул нерсе. Ичкен кызга эч качан жакындабар. Ичкен аялга эч качан жакын да барба. Себеби кээ бир күнөө маселелери зинага жакын да барбагыла деп Аллах Таала эскертет. Бул арак маселеси да себептерине жакын да барба. Демек, алкаш кыздардан этият бол.